Иммунитет. Иммунитет биздин иммунитетти бул лимфа бездери башкарып турат. Биздеги лимфа бездери денеде кандай кан тамыр бар болсо, ушул кан тамырлардын жанында, кан тамырдын үстүндө чырмоокко окшоп оролуп биздин без тамырлар жүрөт. Иммунитет деген сөз бул сырттан келген кандайдыр бир оору келдиби, кандайдыр бир майда жандык келдиби, ошолор бизге кирип, бизге жашаганы аракет кылып атканда, ошолорду кууп чыга турган биздин күрөшчү системабыз болуп саналат. Мына кыргызча мен сиздерге жалпак тил менен түшүндүрө турган болсом, демек биздин эсебибизден дүйнө жүзүндө бул 5 майда жандык, бул вирус, бул гриппки, микроб, простейшилер жана гельминттер, курттар. Мына ушул 5 майда жандык адамдын организмине кирип, биздин эсебибизден жашаганга аракет кылат. Демек, булар бизге чужой, булар бизге туура келбей турган майда жандыктар. Булар биздин эсебибизден жашаганга кирип атат. Бул организмге киргенден кийин организм буларды кууп чыкканга аракет кылат. А эмне менен кууп чыгат? Организм буларды ушул эле без тамырлар менен кууп чыкканга аракет кылат. Биздеги без тамырлар булар утилизациянын ролун аткарат. Демек, микроб кирди, кан аркылуу кирдиби, эми мындай аба аркылуу кирет, тамак аркылуу кирет, ал киргенден кийин кан тамырга кирет дагы, анан кан тамырда айланып жүргөндөн кийин кан тамырдын ичин кан муну бул бизге организмге туура келбей турган нерсе экен. Сен муну жок кылып берчи деп туруп лимфа бездерин өткөрүп берет. А лимфа бездери болсо бизде лимфа түйүндөрү бар. Организмде 1000 дана лимфа түйүндөрү бар, түйүлчөктөрү бар. Ал түйүлчөктөрдү силер кандай элестетсеңер болот? Бул койду сойгондо ичегини жууган аялдар жакшы көрүшөт. Ичегинин жанында брыжейкаларда, майларда томпойгон бузгучураак бир заттар бар. Мына ушул лимфа түйүндөрү болот. Ушул лимфа түйүндөрү бизге кирген бардык 5 жандыкты тең жок кылып, утилизация кылып, анан кийин эритип, жок кылып туруп, анын ичинде лейкоцит деген бизде кандын организмде элементи бар. Ошол лейкоциттер аларды жок кылып туруп, анан алып келип денедеги, мына ушу бүт денедеги кайсы жерге чейин микробтор жеткен болсо, ушулардын баарын чогултуп алып келип туруп, мына көкүрөктөгү акырек сөөктүн жанындагы подключичная вена деп коет. Акырек астындагы эң чоң венага өткөрүп берет. Мына бул жерде деле көрүнүп турат, мына өткөрүп берген точкасы. Ошон үчүн мен эми үчүн силерге лимфа массаж жасагыла дедим. Себеби деген ушул жерден денедеги керексиз нерсенин баарын чогултуп алып келет дагы, кан тамырга ушул жерден өткөрүп берет. Менин профессорум айтат да, это крышка унитаза дейт. Извините меня, конечно, айтканга туура келип атат, сиздерге туура түшүнүш үчүн. Демек, бул унитаздын капкагы деп атат да. Мына бүт бизде керексиз нерсенин баарын чогултуп алып келди организм. Баш жактан алып келди дагы, ушул жерден крышканы ачып туруп, ушул жерден өткөрүп бериш керек. Демек, лимфа массажды сиздер каерден башташыңыздар керек экен? Эң негизгиси ушул сол көкүрөктөгү, сол акыректин үстүн ушул жерди кармалап, ушул жерди ушул жерди сол акыректи кармап, бир аз ысытасыңар. Лимфа ысыкты жакшы көрөт. Кан тамыр бул жүрөктүн насосу болгон үчүн, дене суудай суюк болгон үчүн, жүрөк аны тартып, денеде бут жактан өйдөгө келип, баш жактан өйдөгө ылдыйга келип, ушинтип айлана берет. Лимфа бездери булар койгураак болот. Кан сууга окшош суюгураак болот. Лимфа бездери койгураак болгон үчүн, демек аларды биз ысыткан сайын ушул ысык жерде алар жакшы жүрө баштайт. Мына адамдар айтат, мен баняга барганда абдан жакшы уктадым деп. Себеби деген сиз парда
сиз бул неме лимфа бездерин иштегенге жардам берип койдуңуз дагы керексиз нерселер баары келип туруп